Идея менен барса эл шайлайбы? Шайлайт, бирок көпчүлүк эмес. Көпчүлүк эмес. Идеяны жеткирүү өтө кыйын. Өтө кыйын. Мисал да келтирип кетем, биз идеяны, менин идеям, мен иштейм. Мен өзүмдүн ишимди, өз ишимди улантам. Идеям мына биринчиден. Туура комментарийлерди окуйбуз. Эмне үчүн бир партиядан бир партияна секирет деп. Мен өзүм кабыл алам, балким бирөөгө жагатпы, жакпайтпы менин оюм. Бизге футболист катары. Мен СДПКга кирдим. Өз калоом менен. Мага Алмаз Шаршеновичтин ошол маалда саясаты жакчу. Жаңы доорго 40 кадам деген нерселер менен идеологиялык жагынан мага жакчу. Сөзсүз кемчиликтер бар. Артыкчылыктар дагы бар, кемчиликтер дагы сөзсүз бар. Ошо доордун 2010дон баштап 2020га чейин сөзсүз кемчиликтер көп эле. Азыр мен айта алам, себеп мен түшүнүп калдым да. Тажрыйба топтодум, көрдүм.